айтканы хадистердинчи 90%-на жакын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы. 10%-на жакындар тегеректегилер, алар пайгамбарыбыздын кылгандары. Буну афал деп коет. Сүйлөп айткандары алар аквал деп. Сүйлөгөнү да пайгамбарыбыздын айткан насааттары, бардык жол жоболору бул хадис, ошондой эле кылганы дагы хадис да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Qawlun sarih deydi. Sarih деген açık ayqın. Пайгамбарыбыз аны Алла Тааланын тарабынан айтат, аны риваят кылат. Ушуну айтат экен. Эми бул жердеги qawl деген сөздөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын фейл ошол хадиси кудусиге кирбейт экен ал. Мисалы, Имам Бухари Китабул Адаб ошол китебинде бир хадис келтирет. Жа'алаллаху рахма фи 100 juz'in فأمسك عنده 99 juz'an деп. Алла Таала жараткан Алла Таала райымдуулугунчу 100 бөлүккө бөлгөн дейт. Ошонун 99-ун өзүнө кармап калгандагы бир бөлүгүн жерге түшүргөн. Ошол бир райымдуулуктун себебинен бардык адамзаттар бири-бирине боорукер болуп атканы, райымдуулук кылып атканы, кайрымдуулук кылып атканы, жада калса ушу жылан дагы, ушундай бир уулуу жаныбарлар дагы бири-бирине, ат дагы өзүнүн кулунун баспай, бээлер дагы. Башкалар да ушундай кичине аяп атканы, ошол Алла Тааланын 100 райымдуулугунун бир райымдуулугунун бөлүгүнүн себебинен дейт да. Мисалы азыр сиз балаңызга, ата-энеңизге, же болбосо ушундай кандайга, кимге гана райымдуулук кылбаңыз, ошо Алла Тааланын бир райымдуулугунун үлүшүнөн. 99-у Алла Тааланын алдында. Бул жерде мындай бир сөз бар да. Жараткан Алла Тааланын райымдуулугу өзү бөлүнбөйт. Чексиз да. Чексиз. Андай эмне үчүн 100 деп бөлүп койду? 101 эмеспи? 102 эмеспи? 100ге эле бөлүнөбү? Жок. Бизге, сиздерге түшүндүрүү үчүн айтты. Атак Алла Тааланын райымдуулугу чексиз. Азыркындай кылып 100, 101, 200 миллион деп бөлүнбөйт. Бунун чеги жок, саны жок. Бирок бизге бенделерге түшүндүрүш үчүн мынакей 99-ун Алла Таала өзүнүн алдына алып калды. Ким ла илаха иллалла деп бара турган болсо, ошого буйрат ал. Ал эми бир райымдуулугун Алла Таала жерге түшүрдү деп. Ушул хадиси кудусиге кирбейт. Себеп дегенде бул некен? Бул кавли эмес экен. Сөз менен эмес экен, бул фе'ли дейт. Так. Андан кийин сарих деди. Сарих дегенде гайры сарих. Кээ бир сөздөрдө бар, ачык, айкын келбеген, бул да хадиси кудусиге кирбейт экен. Мисалы Бухари шарифте келет: "Ухия илайя аннакум туфтанун фи кубурикум. Мисла ау кариба мин фитнатил масихи даджал." Пайгамбарыбыз айтат: "Мага вахий кылынды. Не деп? Силер кабырыңарда сыналасыңар. Фитнага учурайсыңар. Масихи даджал, даджалдын фитнасына жакын. Даджалдын фитнасында. Кабырга ар бир адам коюлганда сөз ошол жерде кабырдын фитнасы бар. Сыноосу бар деген сөз. Фитнатил кабр. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Я Алла, кабырдын фитнасынан сакта" деген да. Бул жердин үстүндөгү фитнадан коркунучтуураак да. Жердин үстүндөгү сыноо алганда кабырдын ичиндеги сыноо оорураак да ал. Ошо даджалдын фитнасынан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ар бир намазда пана тилейт эле. Аллахумма инни ауду бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихи даджал. Ар бир намаздан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Я Алла, мени кабырдын азабынан сакта, дозоктун азабынан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм менен жашоонун фитнасынан сакта, өлүм менен жашоонун фитнасынан." Экөөнү тең. Үчүнчүсү кайсы? Даджалдын жамандыгынан. Даджалдын фитнасынан. Айтат, даджалдын фитнасы ушунчалык жаман экен, тирүүлөргө дагы, өлүктөргө чейин таасири тийип кетет экен да бунун үчүн. Кабырдагы өлүктөргө чейин бунун фитнасынын таасири тийет экен. Ошондуктан мынакей фитнасын. Бул дагы мисалы бул азыр хадиси кудусиге кирбейт бу ада.
мага вахий кылынды деп атат. Эмне деп? Мага вахий кылды. Силер кичпейил болгула бири-бириңерге. Эч кимге бой көтөрбөсүн. Эч кимге зулумдук кылбасын. Деген мага вахий түшүрдү дейт. Үммөтүнө айтып атат мына саатынчы. Бирок бул дагы хадиси кудуске кирип экен. Эмне үчүн? Бул жерде сарих эмес дейт. Гайры сарих. Ачык айкын эмес дейт да. Хадиси кудуси болуш үчүн биринчи ал сөз болуш керек. Фейл эмес, кол болуш керек. Экинчи сарих болуш керек. Гайры сарих, ачык айкын болуш керек. Гайры сарих дегени ачык айкын эмесирээк да. Bunday olsa da hadisi kudusga kirib alatkan. Bu hadisi nabaviyga kirgizemiz. Bu dele hadis. Bu kudusi emas da. Oşonda öyle gebir hadislerde fayunadi munadin bir jarçı jar salat deyt. Fayuqalu munday dep aytılat deyt. Misali İbn Abbas radıyallahu anhu'nun hadisinde Bukhari jana Muslim'de gelet innakum mahşurun hufatan uratan gurlan ve innehu sayuca bir rical min ummeti fayukhad bihim zat الشمال فأقول يا ربي وصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Bunday hadis var. Bukhari'de, jana Muslim'de. Sizler ertege kıyamet günü tirilesinger deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gayra kaburdan turasıngar, tirilesinger. Kanday avalda? Жылаң айлак, жылаңач, сүннөткө отургузулбаган. Мурун кандай бу дүйнөгө келсеңерчи, кийин келип анан сүннөткө отургузулдуңар да. Кодум ошондой ойдон силер кайра тирилесиңер. Андан кийин ушундай келинет. Ушул хадистин уландысында мен үммөтүмдөн бир кишилер келет экен, алып келинет дейт аларчы. Анан аларды сол тарапка алып кетет дейт. Мен айтам, о Робум, менин бул үммөтүм, менин артымдан, менин сухбатына катышкан ушул сахабаттар булар, менин досторум булар. Десе айтылынат экен, эмне деп? Сен билбейсиң, ey Мухаммад, алар сенен кийин эмне жаңылыктардын киргизгендерин, жаңы нерселерди, sen айтпаган нерсени айтты деп элдердин башын айланткан бидат нерселерди сен билбейсиң. Ошон үчүн сен буларга борубай эле кой. Булар сенин колуңдан суу ичкенге лайыктуу эмес деп аларды ушу түртүп нары кетирип береткен адамдар. Пайгамбарыбыздын колунан Каусар суусун ичпей алат экен. Туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланын тарабынан толук дин алып келген. Акылы толук, илими толук, дини толук. Бизге эч кандай алымча, кошумча ага кереги жок. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Kur'an'da açık aytып койгон, dini толук бул. İslam dini bizdin dinimiz elhamdülillah kemçildiksiz. Bir жетишпей калган жери жок. Бардына кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарына жетишер ашыкчасы менен. Ашыгы менен жетишет. Толук кылып берген. Ошого кийин анан кийин жаңылык киргизгендер мына пайгамбарыбыз кылбаганды кылды, ушул дин, ушуну карман кыла дегендердин бардыгы ушу бидат деп коет, ушулардын бардыгы нововведение, булардын бардыгы жаңылык киргизгендер ушуну түрттүрөт дейт да. Эми ушул дагы мисалы хадис кудуске кирбейт. Üçüncüsünden yarvihi nabi Peygamberimiz rivayet kılsın. Bul жерден Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalar rivayet kılsa bul da hadisi kudusiye girmeye kalat eken. Misali İsrailiyat rivayetler var da İsrailiyat degen tuğandar mınday. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga çeyinki Tavrat, Zabur'dagıçı İncil'deki uşu İsrailiyat rivayetlerde koyar. Ошондой риваяттарды айтса болобу, болбойбу? Десе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мейли, мисалы үгүт насаат катары айтып койсо болот, бирок өкүмдөр катары айтылса болбойт. Түшүнүктүбү? Анан кийин мисалы биз Тавратты, Забурды, Инжил бүгүнкү күндөгү мына азыркы Тора, аларкы Библиясы бар мисалычы, Ветхий Завет, Новый Завет дегендерде. Ошо булардагы алгачкы нускалары Кудайдын китеби болгон да. Кудайдын сөзү болгон. Кийин анан булар бурмала берген. Алмаштырып бузу берген. Ошондон бүгүнкү күндө Кудайлык ушу жараткан Алла Тааланын тарабынан түшүрүлгөн нуска катары калган эмес.
Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал тууралуу бизге мындай үммөтүнө насаат айткан. Силер аны жалганга да чыгарбагыла, тастыктабагыла да. Түшүндүңбү? Мисалы бир сөз келип калды, жалганга чыгарба. Эмне үчүн? Ал Алланын алдында чын болуп калып жүрбөсүн. Ошондон бир сөз келди, аны тастыктаба, Алланын алдында жалган болуп калбасын. Демек, жалган менен чын буда аралашып кеткендиктен, бирок пайгамбарыбыз айтты, мейли баяндасаңар баяндагыла, бирок тастыктабагыла да жалгандак айтпагыла. Бирок өкүм алса болбойт. Исраилий риваяттардан. Даже туура болгон чакта дагы айтылса, пайгамбарыбыз айткан эмес да алчы. Ошондуктан ал хадиси кудусиге кирбейт. Демек, бул жерде бир илимдин маҗлиси, илимдин алхамдулилла сабагы биз алып атканыбыз биз түшүнөлү. Куран кандай, хадиси кудуси кандай, хадиси набави кандай. Демек, хадиси кудусиге биринчиси бул сөз болуш керек экен, коул, фейл эмес. Экинчиси сарих болуш керек экен, ачык айкын, гайры сарих, андай болбош керек экен. Да, үчүнчүсү пайгамбарыбыз риваят кылыш керек экен. Мунучу пайгамбарыбыздан эмес, сахабада риваят кылгандар бар да, ал да хадисте. Түшүндүңүзбү? Өзү хадис дегенде тугандар караңыздар. Жалпысынан хадис деп пайгамбарыбыздын айткан сөзү, кылган иши, фейли, жана такрир деп коет. Сахабалар бир иш кылса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам унчукпай койду да. Көз алдында. Бул макулдук берди да. Молчание, знак признания. Дегенде унчуккан жогу, себеп пайгамбар туура эмес нерсени унчукпай коюш мүмкүн эмес да, ошону түшүнүңүз. Пайгамбардын алдында бир туура эмес, Аллага жакпаган иш болуп, анан пайгамбар унчукпай туруш, бул мүмкүн эмес. Себеп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жана бардык эле пайгамбарлар жиберилгендин максаты ушул. Алла Тааланын кабарын жеткирүү болчу да. Ошон үчүн сахабалар, эгер Абу Бакр бир нерсе кылса, Умар бир нерсе кылса, Усман бир нерсе кылса, Али бир нерсе кылса, жана башкалар радияллаху анхум ажмаин, анда пайгамбарыбыз унчукпаса, буну билип кое бер, пайгамбарыбыздын макулдугу ушул да хадис деп айтылат. Ушул да эмне деп айтылат экен? Буну тахрир деп коет. Тахрир деп коет. Эми ушулардын бардыгы, мисалы пайгамбарыбызга айтылганы марфу хадистер. Сахабаларга жетип токтоп калса, мауқуф деп коет. Сахабаларды көргөн табииндерге жетип токтоп калса, мактуу деп коет. Демек, ушу хадистерди бөлгөндө тугандар пайгамбарыбызга чейин жеткен, сахабаларга чейин жеткен, табииндерге чейин жеткен. Ушунун бардыгы хадис деп айтылат. Макулбу? Эми азыр биздин сабагыбыз алхамдулилlah хадиси кудусиде, Кудай кааласа хадиси кудусиди баштайбыз. Азыр таанышуу эретинде биз кичине түшүнүк, билим алып алайлы, түшүнүп алайлы хадиси кудуси деген эмне экен. Демек, пайгамбарыбыздан риваят кылынган болуш керек. Исраилий риваят, эгерде туура болгон чакта дагы, эгерде Алла Таала ушундай деди, мындай деди деп келсе, анда жок. Ал кабыл эмес. Макулбу? Так. Ошондой эле. Эгерде сахабадан риваят кылынса, мисалы Абдулла ибн Амр ибн Ас радияллаху анхума пайгамбар сифаты тууралуу айтылат да, ажал валлахи иннаху ламаусуфун фит Таурат би баъди сифатихи фил Кур'ан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Тауратта дагы сыпатталган тугандар. Забурда да, Инжилде, асмандан канча баракча китеп түшсө, биздин акыр заман пайгамбары, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тууралуу ошолордо дагы айтылган. Сыпатталган. Кандай Кур'анда айтылганда, мисалы мындай деп айтылат да, ошо я аюхан наби инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва надира ва хирзан лил уммиин анта абди ва расули. Эй пайгамбар, албетте биз сени жибердик бу дүйнөгө, күбө кылып, кушкабар угузучу кылып, коркутуучу кылып, жана уммилерди, аларды сактоочу кылып, сен менин кулумсуң, сен менин элчимсиң деп мисалы ушундай айтылса дагы, бул Алла Таала айтып атат, эй пайгамбар деп. Бул да хадиси кудусиге кирбейт экен. Эмне үчүн дегенде сахабадан айтылып калды да бул риваят. Абдулла ибн Амр ибн Ас радияллаху анхумадан келип калды. Демек, хадиси кудуси болуш үчүн тугандар азыркындай пайгамбарыбыздын өзүнөн риваят болуш керек экен. Төртүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда Алланын тарабынан деп айтсын, Жабраилдин тарабынан десе хадиси кудуси болбой калат. Түшүнүктүбү? Төртүнчүсү, аниллахи таала
Төртүнчү ушу шарты хадиси кудуси болушу. Биринчи кол дедик, сөз деген сөз, фейл болбосун. Андан кийин сарих дедик, ачык айкын болсун, гайры сарих болбосун, вахий кылынды, айтылынды, жарчы жар салды деген сөздөр менен болбосун деп. Мейлиби? Үчүнчүсү айттык, пайгамбарыбыздын өзүнөн болсун, сахабалардан же Исраили риваяттардан, алардан болсун. Төртүнчүсү Аллахтын тарабынан айтылсын, периштенин тарабынан же болсо Жабраил периштенин тарабынан эмес. Төртүнчүсү ушул риваяты периштелердин бир периштесинен же Жабраил алейхиссалам, анда хадиси кудусиге кирбей калат дейт. Аксакал болгондо Алла Таала кечирет деген хадисте айтат го, кыямат күнү. Баланчадан уктум, ал баланча сахабадан уктур, ал сахаба Айшанын өзүнөн уктур, ал пайгамбардан уктур, ал Жибраилден уктур, ага сен айттың деген. Кандай болуп калат? Жок, азыр эмнеден экөө кетет. Хадиси кудусиде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааладан риваят кылат деп келиш керек да. Мен ага чейин деле мисалы келе берет. Сахабалар бизге чейин мисалы азыр мен Бухариде хадиси кудусилер толтура. Имам Бухариге чейин мен устазым Маулана Жамшид рахматуллахи алейхи. Анын устазы болуп кетип Имам Бухариге жетет. Имам Бухариден барып пайгамбарыбызга жетет. Пайгамбарыбыздан андан кийин айтылына турганы фима ярви ан табарака ва таала, аниллахи табарака ва таала. Анилла деп. Ушуну Алла пайгамбарыбыздан келген азында риваяттарды мен силерге окуп берем. Ошол жердеги айтылынганда сөзсүз азыркында Жабраил алейхиссаламдан жана башка деп айтылынбаш керек. Ал болсо Алла Тааладан деп айтылыш керек да. Чүнкү мисалы эки сыйгасы бар. Сыйга дегени ошо хадис айтылынып атканда биринчиси мындай. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фима ярви ан роббихи. Ушинтип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн роббусунан риваят кылынгандан айтып атат депчи. Жоп Алла Тааладан деп. Экинчиси кандай? Кала Аллаху таала фима раваху анху саллаллаху алейхи ва саллям. Алла Таала айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваят кылганда экөө тең берди. Ушундай сөз менен келсе хадиси кудуси болот. Чүнктүбү? Кудай кааласа иншалла буга азыр келебиз. Кандай болгон чакта дагы эми хадиси кудусидин буга эми шарттары, Алла Таала айтты деген, же Алла Таала айтат деген ушу шарт барбы же шарт жокпу деп ушу боюнча дагы кептер бар да. Имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн сахих хадисинде Алла Тааланын сөзү, бабы каулиллахи таала, Алланын сөзү мындай. Юридуна ай юбаддилу каламаллах. Фатах сүрөсү 15-чи аят. Алар Алла Тааланын сөздөрүн бурмалаганды, өзгөрткөндү каалашат дейт. Бир нерсени билиңиздер. 14 кылым болду, Куран кандай болсо ошондой. Иншалла кыямат күнгө чейин ушундай болот. Бирок арада өтө чоң фитна королор Куранды бурмалаганга ушундай аракет кылгандар өткөн замандар болгон. Ойлобоңуз ушундай эле туруп калды деп. Ушу күндө дагы Куранды бурмалаганга аракет кылгандар күчтөрүн токтоткон эмес. Ушу күндө дагы бурмаланган Курандарды басып чыгарышкан. Өтө көп. Мына бир сәле Кудай рахматы чуагдамла. Мен точно даже айтып берейин силерге. Горький көчө, берки Правда менен жогору келген ошол кайсы көчө? Мына түрмөнүн жанындагы кесилиш кайсы эле? Пудовкина? Кулатовадан жогору. Горький менен Пудовкина. Ошол жерде светофор турабы. Азыр да ушу эсимде. Мен машинеде рульдамын. Чуагдамлада машинеде рульда. Экөөбүз отурган айны тачып калдык. Светофордобуз. Анан кийин дамла айтып, дамла деди. Бурмаланган Курандар Кыргызстанга келип туруп, уктуңузбу жогорку кеңешке деди. Мен айттым, жок, ушунда чото бир кайсы бир жерде сөз болуп атат эле дедим. Ошо мен сразу эле айттым, анан тиги Кадиянилердики эмес бекен дедим да. Ахмадилердики, ошолордуку экен деди. Ушуну биз айтышыбыз керек. Анда мен шаардын казы селем, Чуагдамла фатва бөлүмүндө эле. Onu айттырыш керек деп турам. Кийин аны көрсө ал жердеги жихадтын аяттары, аны көптөгөн Курандын аяттарын алып салып, өздөрү да кандай кылып туруп, сонун басма кылып, мындай кылып, татынака кылып, укмуш, ой, Куран өпсө болот, кармаса болот, жөн элечи бу деп алып келген да.
бир канчасы. Бирок Алла Таалага шүгүр, Алла Таала ушундай чоң фитнаны жок кылып бизге таркаттырбастан, билбейм ошол жерден кайра анан кийин нары менин оюмча ошо Тажикстанга кеткен эле. Буларды ушак кетирип анан ал жактан кабыл кылбадыбы, кандай болду? Кыскасы бул Европадан келген эле. Атайы ошол фитна, ошол Ахмади, Кадияни дегендер бар. Вот ошолордон неме кылып келген эле да. Мейли кандай болгон чакта дагы туугандар, мынакей ошол Кур'анды өзгөртүүгө Алла Таала айтып атат Фатх сүрөсүндө 15-аятта: "Юридуна айюбаддилу каламаллах." Алла Тааланын сөздөрүн өзгөртүүгө аракет кылышат. Мурдагыларында дагы ушундай өзгөртүшкөн да булар. Өзүнө напсилерине, напсы каалоолоруна жакпагандарды алып, жаккандарын коюп, ана Алла Субханаху Тааланын Таврат, Забур, Инжил, ана Алланын алатына калышкан булар. А Кур'анга келгенде, кезек келгенде Алла өзү вада берген. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Кур'анды түшүрдүк, буну сактаган биздин жоопкерчилигибизде. Алла өзүнүн жоопкерчилигине алган. Эч ким өзгөртө албайт. Кыямат күнгө чейин алхамдулилlah Кур'андын bir аятын, bir сүрөсүн, bir сөзүн, bir чекит тамгасын дагы эч ким өзгөртө албайт. Миллион адамдын жүрөгүндө. Аны кантип өзгөртөсүң? Кагаздарга өзгөртө беришиң мүмкүн. Аны кантип өзгөртөсүң? Ана биз азыр биздин карыбыз биринчи местен алып келди го мына сентябрда. Мухаммад Али кары, алхамдулилlah, чоң сыймык. 111 мамлекет. Бангладештен ошо бирөө келип кичине аз-маз ката болуп калыптыр. Айтып атат да, укмуш окуйт экен дейт. Тажвиди да укмуш. Алардан анан ошо Бангладештен, Бангладеште бир 2-3 миллион кары бар. Канча? 2-3 миллион кары бар ал. Көп да, Индия, Пакистан, ар биринде ошо 2-3 миллион карылар бар. Ошолордон суурулуп, 300ü суурулуптур. 300-үнөн бул суурулуптур. Анан ошо Меккеде анан кийин жыйынга барганда, Аллах. Саудияда канча болду? Мисирде канча? Бахрайнда канча? Турцияда канча? Бүткүл дүйнөдө ушундай карылардан каймактары сурулуп барып туруп анан кийин Меккеде Кабанын тегерегинде жарышта кыргыздын калпагы менен биринчи орун алып атпайбы бияга. Биз түшүнбөй атабыз бирок дагы элечи. Мындай сезим бизде мындай кичине немере окшойт мындай. Өлүп калган бул, эмне болгон? Башкалар болгондо көрөт элең ал. Кудайым, Аллах акбар. Бұл Қырғыздың тарихында болған емес. Вообще болған емес. Құранның өзінен емес, ошол жерде муфрадат маанилерин да тафсирлеш боюнча дагы да чоң сыймык. Мейли кандай болбосун, негизги сөздөн өтүп кетпейли туугандар. Құранды бурмалаганга, өзгөрткөнгө аябай көп аракеттер болгон, болуп да келет. Бирок ошондой болгон чакта дагы эч ким эч нерсе кыла албайт. Өзгөртө албайт, бурмалай албайт. Ушул жерде, ушул бапта Имам Бухари рахматуллахи алейх ва аурада тахтаху сабата ашара хадисан 17 хадис алып келген. Алдыңкы 5-өө кудуси, хадиси кудуси. Ушул бапта. Биринчи мисалы, Алла Таала айтат: "Юдини ибни Адам ясубу дахр." Куда калса ал келгет бардыгына. Аз үстүртөн айтып кетейин. Адам баласы мага ыза берет дейт Алла Таала. Эмне деп? Заманды тилдеп. Zaman men deydi. Бұл дегені заманды жаратуучу менмин деген сөз. Заманды башкарган менмин. Сен заманды сөкпө. Заман ушундай болуп кетти. Жок. Заман сага эмне кылды? Ошо эле күн, ошо эле түн, ошо эле күн. Сен өзүңдү сөк, өзүңдү тилде, сен бузулуп атпайсың. Адам бузулуп атпайбы, заман бузулбай эле. Ким бузулуп атат? Бишкек менен Оштун жолу туашы баягы эле жол ал. Sen avariya болуп атпайсыңбы? Сен адамды өлтүрүп атпайсыңбы? Сен сүзүп атпайсыңбы? Жолго шылтоолоп атасың. Түшүндүңүзбү? Күнгө шылтайбыз, заманга шылтайбыз, түнгө шылтайбыз. Заман ушундай бузулду дейбиз да. Не дейбиз? Заман бузулду, аябай заман бузулду деп. О заманды тилдеген да бул. Заман бузулбайт. Сиз бузулдуңуз. Сиз айныдыңыз. Сиз жырткыч болуп баратасыз. Сиздин жообу жүрөгүңүздө мээр, боорукерлик жок болуп баратат. Аз байкап атасыздарбы? Адам мисалы мурда өлдү десе, ооруду десе, кичине жүрөгүңүздө мээр бар эле да. Ох, деп мындай кыжалат боло калат элек да. Азыр өлдү десе, өлдү деп кайра эле күлүп эле биякта кеп, о жүрөктө баягы мээр уже калбай баратат. Канча деген өлүп атса деле,
Наоборот, кээ бирлер ошо катуу ооруп калса сүйүнүп атат ушаш. Ушуга өтүп калды да. Уже бир конкретно жырткычтарына өтүп атат да. Адам ооруп атса ошого сүйүнүп атат. Кээ бирлер өлгөнүн каалап атат. Даже мына биздин чоң саясатта да тооба кылдым. Ооруп калса ошондойлорду деп кээде эми балдар айтып коет да, тооба кылдым деп, Алла. Ошол операцияга кетти же болбосо ушундай болду, ошол бойдон чыкпай калса экен. Ушу адамдын сөзү. Бул айвандан дагы төмөнкү, хоть кандай болгондо дагы андай болбойт да. Мейли кандай болбосун, мынакей Алла Таала айтып атат, адам баласы мага ыза берет. Кантип? Заманды, доорду тилдейт дейт да. Андай кылбасын эмсе. Андан ва якулу азза ва жал асауму ли ва нази бихи. Алла Таала айтып атат, орозо мен үчүн дейт. Буну сабабын мен беремин дейт. Мына ушулар хадиси кудусилер да. Çünkü Пайгамбарыбыз айткан, Алла айтат дейт да. Не деп? Адам баласы мага ыза берди. Пайгамбарыбыз айтат, Алла айтат. Орозо мен үчүн деп. Алла айтып атат да. Ушуну хадиси кудуси деп коет. Жана буну сабабын мен берем. Орозо мен үчүн дегени бардык эле амалдар өзү үчүн. Бирок Алла субханаху ва таала орозону өзгөчөлөп, буда ихластуулук күчтүү экенин белгилегенди айтып атат да, белгилеп. Ва наб аджибихи, буну сабабын мен берем дейт. Башка бардык амалдардын да сабабын Алла Таала берет. Бирок орозонун сабабын түздөн түз берет экен. А башка амалдарды Алла Таала бердиртет экен. Периштелерге ба сен берип кой деди. Намаздын сабабын бар берип кой деди. Умранын сабабын берип кой, Курандын сабабын, зикирдин сабабын, кайрымдуулук, суу чыгаргандын сабабын, жетимдерге үй салып берди сабабын. Через бердирте берип, орозого келгенде эмне алат экен? Кезек орозону Алла өзү берет. Ла иляха иллаллах. Андан кийин وبينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب. Ayub деген пайгамбар болгон. Ayub алейхиссалам. Бу жылаңаш жуунуп аткан эле, кусул кылып аткан эле. Анан чебирткелер алтындан чебирткелер түшүп баштаган да. Бул кийимине топтоп жаткан алтынды. Анан айтылганы, Ayub деп Алла Таала анан ага жар салган. Эмне булар, эмне болуп атасың депчи. Эми пайгамбар да эми. Бирок Ayub алейхиссалам эмне деген? Айткан мындай деп. Алла, сенин бергениңен мен муктажсыз болбой кала албаймын. Бергениң ала берем да, бул аз болуп мага. Алхамдулилlah, бергениң көп болбойт депчи кете берет, ала берем. Төртүнчүсү, ятаназзалу Раббуна табарака ва таала кулла лейлатин ас-сама'i дуnya. Алла Таала күн сайын түндө мынал жердеги Алланын райымдуулугу түшөт экен да. Алла субханаху ва таала жана үчтөн бири калганда түн үчтөн бирин Алла айтат экен. Ма ядуни фа якул, Алла айтат. Ким мага дуа кылат? Дуа кылган барбы? Дуасын кабыл кылайын. Бешинчиси, нахнул ахируна сабиқун яуман қияма. Қала Аллах, унфиқ алейк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде да айтат. Биз акыркы келдик дүнүйөгө, кыямат күнү акыркы келдик. Бирок кыямат күнү эң биринчи бейишке кире тургандардан да. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү акыркы келгени менен биринчи бейишке кире тургандар. Иншалла. Бул жакшы да. Очередке эң акыркы келип биринчи кирип кетсең элестен. Туурабы? Az карасаң, очеред 100 киши. Ошо аркада турасың эми качан дедим. Жок, эң акыры келген. Болду, эң акыры. Эң биринчи кирип кетти. Ой. Муну жакта карагандардын баары деле таң калып калды го. Бул кандай керемет деп. Пайгамбарыбыздын үммөтүнө Алла Таала ушуну берген. Буга чейин канча пайгамбар өткөн, эң акыры келдиңер, бирок биринчи бейишке киресиңер депчи. Ошол хадисте Алла Таала айтып атат: адам баласы, сен сарпта, мен сага сарптайм дейт да. Не дейт? Сен сарпта. Бейбечараларга сартта. Мен сага сарптайм дейт. Так, ушул 5 хадис имам Бухари рахматуллахи алейх ушул жерден хадиси кудусилерди алып келген. Кандай болбосо хадис кудусиди сиздерге айтып бердик. Кээ бир аалымдар мындай деп айткандар дагы бар. Сөзү дагы, мааниси дагы Алла Тааланын тарабынан дейт хадиси кудуси. Ал эми кээ бирлер сөзү пайгамбарыбыздын тарабынан, мааниси Алланын тарабынан. Бирок көпчүлүк аалымдар ушу экинчиге айткан. Лафзуху минан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва маанаху мин Аллахи таала. Сөзү пайгамбарыбыздан, мааниси Алла Тааланын тарабынан.
Ал Құр'ан мен келе тұрған болсақ, лафзул мунаzzal bihi Жабраил алейхиссалам алып келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға ежаз хадиси қудусиде Алла Таала пайғамбарымызға хабар берген илхам менен же уктап атканда пайғамбарымыз кейін үмметіне хабар берген. Ошон үчүн хадиси қудуси менен Құр'ан Каримдин айырмалары ушундай тургандар. Так. Андан кейін Құр'ани Карим вообще-то Алла Тааланын тарабынан айтылгандар тугандар үшкө бөлүнөт дептерде. Ал-калам ал-музаф илейхи таала Алла Тааланын тарабына кайрылып айтылгандар аксаму саласатин 3 түргө. Биринчиси эң шарапаттуусу Ал-Құр'ани Карим. Бул Алла субханаху ва тааланын тарабынан. Экинчиси бул жерде эстегенде угуңуздар. Құр'ани Каримдин өзүн даратсыз кармаса болбойт. Құр'андын. Хадиси кудусиде ал болот. Макулбу? Бул кичине айырмалары бар да? Айырмалары бар. Так, ошондой эле Құр'ани Каримди жунуп, гусул важип болуп калган кишичи окуса болбойт. Хадиси кудусиде окуса болот. Айырмалары бар да? Алымдар буга жазганы риваятыл мана. Ошондой эле Құр'ани Каримди намазда окуйсуз. Бирок намазда хадиси кудусиди окусаңыз болбойт. Бул туура мааниси Алланын тарабынан келгени менен кээ бирлердин айтканда сөзү да Алланын тарабынан келген дегенде алымдарыбыз айткан. Бирок жумхурдукун сиздерге айтып бердик, сөзү пайгамбарыбыздын. Ошондой болсо дагы буну эме кылса болбойт. Да жана буну Кур'ан деп айтса болбойт дейт. 10 савап берилбейт хадиси кудусиге. Кур'андагы ар бир тамгага канча савап берет? 10 савап берилет ар бир тамгагачы. Бирок хадиси кудусиге ар бирине 10 савап берилбейт да. Ошондой эле имам Ахмаддын бир риваятында Құр'ани Каримди сатуу тыюу салынат. Хадиси кудусиди сатсаңыз тыюу салынбайт. Бирок имам Шафи рахматуллахи алейхи айтат, бизе тыюу эмес го, бирок макру дейт. Макулбу? Бизде макру деп айтат. Ошондой эле мисалы Құр'ани Каримдин баягы сөздөрдү аят деп айтылат, сүрө деп айтылат. Бирок хадиси кудусидеги аят сүрө деп айтылынбайт. Демек, Құр'ан менен хадиси кудусидин ортосундагы ушундай айырмалары бар тугандар. Айырмалары бар. Экинчиси, мурунку пайгамбарларга түшкөн китептер өзгөрүлгөндөн жана бурмалангандан мурда. Бул да Алланын сөздөрү. Биринчи эң шарапаттуусу кайсы экен Алланын сөзү? Құр'ан. Экинчиси, Құр'анга чейин мурунку пайгамбарларга оригиналын айтып атабыз. Өзгөрүлгөн, бурмалангандан мурда. Негизги оригинал Тауратты айтып атабыз. Оригинал Инжилди, оригинал Забурду айтып атабыз. Вот. Ошолор Алла Тааланын сөздөрү аларда. Бул экинчи орунда. Үчүнчүсү хадиси кудусия. Бул дагы Алла Тааланын ошол маанилери Алла Тааланын тарабынан берилген сөздөр дагычы. Демек Алла Тааланын сөздөрү деп айтылганда ушу үч нерсеге токтодук да. Құр'ани Карим, жана мурдагы оригинал Таврат, Забур, Инжил, жана хадиси кудусия. Ала хадиси кудусия. Эми кеп ушул жерде келип атат, эмне үчүн ала хадиси кудусия же болсо хадиси кудуси деп эмне үчүн айтып атат десек, буну Алла Тааланын мааниси Алла Тааланын тарабынан болгондуктан саммайнаху кудусиян лизалик, ошон үчүн кудуси деп айттык дейт да. Би хилафил хадиси набавия, пайгамбардын хадисине дегенге каршы дейт. Эми биринчи хадисте Куда кааласа ушундай хадиси кудусиден 100 окуйбуз буюрса. Канчаны окуйбуз? 100 окуйбуз. Иншалла Алла Таалам баарыбызга товфик берсин, укканга, окуганга, башкаларга жеткиргенге амин, Ошо күч кубат берсин. Бирок эми караңыз, ушунчалык хадиси кудусиланын Алла Тааланын кайрылуусу болуп атса, пайгамбарыбыздын жеткирүүсү болуп атса, ушундай нурланган хадистерди
Биз өзүбүздө кичине болсун ойлонуп, амал кылганга аз болсо дагы бир аракет кылып коелу. Башкалар менен бөлүшкөнгө дагы машаалла, башкаларга жеткиргенге да аракет кылайлы. Андай эмесе мына биринчи хадис. Бул хадис Абу Зар разияллаху анхудан Муслим шарифте келет. Аллах субхана ва таала мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Алла айтат деп айтат да мынаке. Я ибади, о менин бенделерим. Лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану. Жауабын баштан айтайынчы. Ан Аби Идрис, бисмиллахир-рахманир-рахим, ан Аби Идрис al-Khawlani rahimahullah an Abi Zarn al-Ghifari radiyallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال. Abu İdris Khawlani rahmatullahi aleyh Abu Zar radıyallahu anhu sahabadan rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü Allah Taala'dan tarafından rivayet kılıp aytıp atat. Ne dep? Allah mınday deydi. Kal. Ya ibadi, o menin bendelerim. İnni harramtu zulma ala nafsi. Elbette men zulümdük kılunu özüme aram kıldım. Ve cealtuhu beynakum muharraman fala tazalamu. Jana sizlerin ortaڭorda dagı аны aram kıldım. Oşonduktan sizler bir-biriңерге zulümdük kılbagıla. Bul hadisi kudusi tuğan. Men azı bul hadisти толугу менен azı okup berem. Anın çeçmelегенге Kuda kalasa akırından gelebiz. Tak. İkinci, bu birinci gayrulu. Ya ibadi, kullukum dallun. Allah Teala aytat. O menin beldenlerim. Bardыңар tuğra joldan adaşkan eleňer. İlla man hadaytuhu, bir kimdi men tuğra jolga salsam, al adaşkan emes. Fastahduni ahdikum. Oşonduktan sizler menen tuğra jol talap kılgıla. Tuğra jol suragıla. Men sizleri tuğra jolga salamın deydi. Üçüncüsü, ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtuhu. O menin bendelerim, sizler barыңар açkasыңар. Men kursağın toygozgan adamdan başka. Fastat'imuni ut'imkum. Oşonduktan sizler menen tamak talap kılgıla, ırıskı suragıla. Men sizlerge tamak tandırtam deydi. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasavtu. O menin bendelerim, sizler barыңар жылаң açsыңар. Men giyim giygizgenden başka. Barıgar жылаң açsыңар. Men giygizgenden başka. Fastaksuni aksukum. Oşonduktan sizler menen giyim suragıla, men sizlerge giyim giygizeyin deydi. Ya ibadi, innakum tuhtiuna bil leyli ve nahar. O menin bendelerim, sizler tündösü da kata getiresiňer, gündüzü da kata getiresiňer, tündösü da günah kılasыңар, gündüzü da günah kılasыңар. Ve ana agfiru zunuba jami'an. Mençi bardık günölerdi geçirüçümün. Bardık günölerdi geçiremin deydi. Fastagfiruni agfir lakum. Oşonduktan sizler menen geçirim talap kılgıla, geçirim suragıla, men geçireyin sizlerdi deydi. Ya ibadi, o menin bendelerim, innakum lan tabluğu darri fatadurruni ve lan tabluğu naf'i fatanfa'uni. O menin bendelerim, sizler hiç kaçan maňaç ziyan jetkire albaysыңар. Ziyan jetkire turganday. Jetkire albaysыңар. Jana hiç kaçan sizler maňa payda bere jetkire albaysыңар, payda bere albaysыңар maňa. Soň maňa paydasy tiye turgan, tigize turganyňarday. Jok. Demek sizler ziyanda maňa jetkire albaysыңар. Buzulup, aynıp, kuturup, ya hiç şaytandap sizler maňa ziyan jetkire albaysыңар. Oşondoy ele sizler maňa awliya bolup, ya salihin bolup, uşunda ibadat göy, amanat göy, taza bolup, maňa paydaňar da jetpeyt. Ziyanyňar da jetpeyt. Sizler aytatat, hiç kaçan lan tabluğu darri. Sizler hiç kaçan jetkire albaysыңар maňa jamandyk. Ziyan jetkire albaysың, fatadurruni. Soň maňa sizler jamandyk kıla turgan, ziyan jetkire turganday. Ha? Walan tabluğu naf'i fatanfa'uni. Maňa sizler hiç kaçan payda da jetkire albaysыңар. Ha? Soň sizler maňa payda bere turganday. Jok. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. O menin bendem. Sizlerden algaçkıňar Adam aleyhissalam tartıp kelsek. Giyinkiňer akyrkyňar.
инсыңар, инсаныңар, жиниңер, қанша жин болсын, инсан болсын, бардығы сілердің араңардағы ең таза жүректей адамдай болса, менің мүлкімді қыпындайдағы мазада залика фи мульки шей'a, ушу нерсе көбөйбөйт менің мүлкімді қыпындайдағы. Бұл деген мындай. Адам зат менен, инсан менен жиндин ең тазасы Мухаммад Расулулла. Жүрегі ең таза кімдікі екен? Мухаммад Расулулла. Адамзат жаралғандан бері, жин жаралғандан бері, қиямат күнге чейін адамзат қанша келсе, жин қанша келсе, ушылардың бардығынан ең атқа қалып, ең таза жүрек кімдікі екен? Мухаммад Расулулла. Алла айтады, сілердің барыңардың жүрегіңер Мухаммад алейхиссаламдай болып кетсе де, менің падышачылығыма қыпындай дағы көбейбейді. Қыпындай дағы падышачылығымда мүлкімде көбейбейді. Я ибади, о бенделерим, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. Еми, екінші жағын қарайлы. О менің бенделерім, егер сілердің алғашқыңар, кейінкіңер, инсаныңар, жиніңер, бардығы ең жүрегі бұзық адам. Ушу миллиардтардың бардығы жүрегі сілердің ең бұзығыңар кем? Шайтан деп қойылы. Шайтандап кетіп, бардығыңар шайтандың жүрегінде болып кетсеңер, Манақаса залика мен мүлке шей'a, менің мүлкімде бұл қыпындайдағы кемебейді дейді. Оңол жақшы болып кетсеңер, падышачылығыма мүлкімі қыпындайдағы көбейбейді. Бұзылып, айнып, шайтандап кетсеңер, падышачылығыма мүлкімі қыпындайдағы азайбайды дейді. Мына Алла Таала. Я ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум қаму фи саидин вахид. О менің бенделерім, алғашқыңар, кейінкіңер, инсаныңар, жиніңер, бір ушундай кең майданда тұрып, фасалуни, менен сұрай тұрған болсаңар, әр кімгер өзіңердің білім тәжірибаңарға жараша. Шағардықтар өзіне жараша сұрайды. Айылдықтар өзіне жараша сұрайды. Академиктер өзінің ақылына жараша сұрайды. Дордойлықтар өзіне жараша сұрайды. Жаштар өзіне, қариялар өзіне, бардығы сұрасын дейді менен. Алла Таала айтады: "Фаатайту кулла инсани мас'алата." Мен әрбір инсанның сұрағанын берсем, беріп, ал. Қанша сұрасаң ал. Мана қасы залика мимма инди илля кама янқусул михяту ида удхилал бахар. Менің, Алла Таала айтады, мен алдымда қазынадан ушунчалықта кемебейді. Қандай ине бар ғой, жібет көрген тешігі бар ғой, михятты. Ошоны океанға салып тұрып көтерсең, қаншалық су шықса, ушунчалықта азайбайды дейді. Алланың қазынасы кең екен. Чегі жоқ екен. Жегі төгөмгүс мынандай. Я ибади, ақырқысы. Иннама хия амалукум ухсиха лакум. Сумма уафикум ияха. Фаман ваджада хайран фалияхмадилла. Ваман ваджада гайра далик фала ялуманна илля нафса. О менің бенделерім, ушылардың барды қысқасы айтқанда, сілер бұл дүниеге келген қыла тұрған амалдарыңар. Балағаттан өлгенге чейін қылған амалдарыңар. Көзіңөр менен, мұрдыңар менен, құлағыңар менен, тіліңер менен, алқымыңар менен, ойыңар менен, жүрегіңер, қолыңар менен, уятты жеріңер, пұтыңар менен, денеңерден шыққан амалдарыңар, Алла Таала айтат мен дейді: "Ухсиха лакум." Бұның бардығын мен сақтап қойым, тақтап қойым сілер үшін. Жана сілерге толық беремін бұны дейді, қайтарып. Қылған амалдарыңардың бардығын сілерге қайтарып беремін. Еми, ким жақшылық тапса, Аллаға мақтау айтсын. Ким жамандық тапса, өзің ғана жемелесін. Не дейді? Ким егерде ошондай, алхамдулилля, амал дептеріңіз бар, ертеге Алла Таала ушунда қайтарып бергенде, сооптор, ийгиликтер, ажырлар берсе, Аллаға мақтау айтыңыз, алхамдулилля деңіз. Еми ким бұл дүниеде аябай күнөө кылган, арам иштерди кылган, нәпсинин кулу болгон, өзү токтогон эмес, барды жактан ушундай. Эми кандай болду эми? Ал ушундайдан эгерде жакшы нерсе таппай калса, анда өзүң гана жемелесин. Сен акмак, ушинтип кыямат күнгө чейин айта берсин. Бул дүйнөгө келгенде ушу жакшы иш кылбадың, сүйлөгөнүң арам, жегениң арам, укканың арам, ойлогонуң арам, басканың арам, кармаганың арам,
Түнү дагы, күндүзү дагы, кийингениң да, улооң дагы бардыгы арам. Не кылсаң? Анда сен өзүң жемелей бер, болду, башка эмне кыласың? Аллаху акбар. Кудай кааласа, мына ушуну биз баарыбыз жатташыбыз керек. Бала чакабызга айтып беришибиз керек. Үммөткө колдон келиши жеткиришибиз керек. Бул хадистерди Аллаху акбар Имам Бухари рахматуллахи алейх иннаман амалу бинният ким китеп жаза турган болсо, пайгамбарыбыздын ушу берекелүү хадиси бардык амалдар ниетке жараша деген хадис бар да, ошо менен баштап жазсын деген да. Кээ бир кишилер айтат, аалымдар айтат, ушул хадисти бул хадиси кудусилердин улуусу ушул. Хадиси кудусилердин эң шарапаттуусу, эң жогору, эң улуу, эң тазим ушул. Ушун үчүн ушуну биринчи алып келген да. Буну азыр бир аалымда айтып берейин эмеске кимде. Тақиюддин Субки рахматулла алейх ушул Дамаскта, мына Сирия бар го, ошол жерде Дарул Хадис Ашрафия деген бар экен. Чоң медресе бар экен да. Ошол жерден алхамдулилlah сабак бергенге жоопкерчилик берилгенде, бул киши 742-жылы баштап 764 жылы ушул хадисти шарктай берип 14 жыл шарктаган экен атасы. Биз бир 14 күн бир басайлы биз деле. Караңыз, канча дейт? 14 жыл сабак берген экен. Ушул хадисти. Башка хадиси кудусиге качан кезек келбей онун. Мынандай кылган экен. Ошончо бул. Эми бул жерде зулум деген сөз бар да. Жерде Алла Таала эң биринчи айтып атканы зулум деп. Зулум деген ваду шай фи гайри махаллихи. Бир нерсени өз жайына койбогонду зулум деп коет. Сөздүктө. Андан кийин биздин шариятыбызда аша чабуу деп коет. Чектен ашу. Аша чабуу ушуну зулумдук дейт да. Бул бир. Бул хадис кудусилердин эң белгилүү, улуусу, даражасы бийик, момундун жүрөгүнө баса турган Имам Муслим рахматуллахи алейх айтканда, Абу Идрис Хаулани ушунчу хадистичи качан бул хадисти баян кылса тизелеп отурат эле дейт. Чөк түшүп. Ушул хадисти айта турган болсочу. Анан кийин бул тууралуу дагы Ибн Раджаб рахматуллахи алейх Джамил улум вал хикамда Имам Ахмад рахматуллахи алейхтен риваят кылып айткан: "Хува ашрафу хадисе ли ахли Шам." Шам мамлекетинин эң шарапаттуу хадиси бул деп. Ушуга келип туруп, зулумдукка айта турган болсо, Алла субханаху ва таала бенделерди эң биринчи зулумдуктан тыйып атат да. Эмне үчүн? Ар бир адамдын табияты адилеттүүлүктү, инсаптуулукту каалайт да. Мага бирөө аша чаппаса экен, жаныма зыян жеткирбесе экен, мал мүлкүмө, авириме, аброюма бир зыян жеткирбесе экен. Инсап, адилеттүүлүктү бардыгы каалайт. Ошон үчүн Алла Таала бул хадисте өзүнүн бенделерине кайрылуу жана араларды эмне деп? Я айбади, о менин бенделерим деп шарапаттуулук, иззат берип айтып атат да Алла Таала. Бул сөз Алла Таала о менин бенделерим деген сөзү, о менин кулдарым деген сөзү кулчулдук кылгыла, бендечилик кылгыла деген сөз. Я айбади деген ибадат деген сөздөн чыгат. Ушуга чакырык болуп атат. Бенделерим менин кулум болуп жашагыла, акчанын кулу болбой, дүниөнүн кулу болбой, напсинин кулу болбой. О менин бенделерим. Алла айтат, менин бенделеримсиңер силер. Маңа кулчулдук кыла тургансыңар, маңа ибадат кыла тургансыңар деген чакырык дейт. Я айбади деген бул Алла Таала о менин бенделерим деп чакырса, буну сиз билип коюңуз, бул чоң шарапат. Чоң иззат, чоң урмат болчу. İnsan bolsun, cin bolsun, ekonu tengire. Keyin Alloh Taala bul hadiste qancha jol aytdi o menin bendelerim deb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jolu
Bir hadisi kuduside o menin bendelerimde öyle 9'unu bir айтып койгон жок да. 9 жолу кайра-кайра. Бул эмнеге далалат кайра-кайра кайталаганы Алла Тааланын сизге бизге болгон боорукерлиги, Алла Тааланын сизге бизге болгон ырайымдуулугу, мээри, жакшы көргөндүгүн ушуга далалат кылат дейт да. Кайра-кайра кайталаганычы. Лутфка бул. Жана бул жерде Кудайлык маанилүү ар бир нерсени эскертүүдөн мурда бенделерине Алла Таала dünya ahirеттин бактылыгын каалаганын айтып атат. Dünya ahirеттин бактылыгын, жакшылыгына Алла Таала эскертүү үчүн о бенделерим деп кайрылып атат. Буга өтө маани берилген нерседен. Себеп дегенде башында айткандай, ар бир адамдын табияты бул адилеттүүлүк менен рахаттанат. Ушуну билиңиз. Ар бир адам дагы, үй бүлөсү дагы табияты качан рахаттанат, качан адилеттүүлүк болсо, инсаптуулук болсо, инсапка ийилсе мамиледе. Ошон үчүн Алла Таала эң биринчи алдын айтканы ошо хадиси кудусийде бенде рахаттанып, бейпилденип, тынчтаныш үчүн Алла Субханаху ва Таала жана бенде разы болуш үчүн о бенделерим, зулумдукту арам кылдым деп айтып атат да. Ошон үчүн инсан 8 миллиард жашайбыз азыр. Бардыгы качан рахаттанат экен, качан адилеттүүлүк болсо. Качан жүрөгүбүз тынчтык табат, качан жүрөгүбүз бейпилденет, качан адилеттүүлүк болсо. Мына ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала ушул хадиси кудусийде эң биринчи адилеттүүлүктү орнотуу максатында зулумдукту арам кылып туруп Алла Таала баштап атат да. Себеп ар бир адам разы болсун. Не болсун? Ар бир адам разы болсун. Ошон үчүн айтып атканы Алла Таала биринчи айтып койду. Эй деп эле силердики эмес, мен зулумдукту өзүмө арам кылганмын дейт. Я ибади, инни харрамту зулма ала нафси. Зулумдук кылууну мен дейт, өзүмө арам кылганмын дейт. Бул таптакыр болбогон окат. Жаман нерсе бул. Бактысыздык бул. Бул дозокко күйүү деген. Зулумдукту мен арам кылганмын, тыюу салганмын буга. Фала таздаламу. Ошондуктан силер бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, зулумдук кылбагыла. Мындайча айтканда, фатмаинну иля ма амурукум бихи ва анхакум анху фа инну ла уриду мин залика илля хайракум. Силер бейпил болгула, рахаттангыла, тынчтангыла дейт. Мен силерге буйрук берип аткан нерседен, жана кайсы нерседен тыйып атсам, макулбу? Ушудан силерге жакшылык каалаш үчүн гана кылып атам дейт Алла Таала. Алланын канча буйругу болсун бизге туган. Мейли дарат алабызбы, намаз окуйбузбу, зекет беребизби, ажылыкка барабызбы, умра кылабызбы, орозо кармайбызбы, жакшылыкка жардам беребизби, кайрымдуулук кылабызбы, боорукерлик, кечиримдүүлүк, сабырдуулук, шүгүрлүк, каниет, канча деген Алланын буйруктары бар туган. Ушул буйрук аткарууга берилген буйрук. Жана тыйган нерсени канча Алла Таала тыйып атат бизди. Эй, уурулук кылба, арак ичпе, жанабдан сойкулук кылба, эй, дагы мындай кылба, кумар ойнобой, жана башка толтур. Канча Алла Таала жалган сүйлөбө, жана башкадан бирөөнү кордобо, кыскасы канча тыйуу нерсе болсо, ушунун бардыгынан Алла бизге жакшылык гана каалайт. Ушуну билиң. Алла бизге эмнени каалайт? Жакшылыкты гана каалайт. Бейпил бол, жакшылыкты каалайт. Валихада фа инни жаалтуху байнакум мухарраман. Ошондуктан мен зулумдукту бири-бириңердин ортоңорго арам кылып койдум. Эмне үчүн? Литаишу фи хайрин таммин. Толук жакшылыкта жашаңар үчүн. Толук жакшылыкта жашооңор үчүн, толук жакшылыкта жашасын. Бул дагы. Ар бир кембагал, ар бир бай, ар бир оорукчан, ден соолугу жакшы, эркек, аял, жаш, кары бардыгы толук жакшылыкта жашаш үчүн Алла айтат, силердин ортоңордо бири-бириңерге зулумдук кылганы мен арам кылдым дейт. Фала ябги ахад ала ахад. Бирөө дагы экинчиге аша чаппасын. Бири-бирине зулумдук кылбасын деп. Албетте зулумдук эки түр, иншаалла кийинки сабакта айтып беребиз. Кээде адам өзүнө зулумдук кылат, кээде адам өзгөлөргө зулумдук кылат. Ушу эки түр да. Өзүнө зулумдук кылган күнөөлөр менен, арам иштер менен бул өзүнө зулумдук кылып атат.
Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде айтат, өзүңөргө зулумдук кылбагыла дейсиздер. Өзүңөргө зулумдук кылбагыла. Кану анфусахум, яни Кур'ан-ы Каримде айтат, "Вама заламнахум", биз аларга зулумдук кылган жокпуз. Валакин кану анфусахум язлимун. Бирок алар өздөрүнө өздөрү зулумдук кылып атышат дейт. Кантип? Арам иштерди кылып, күнөөлөрдү кылып депчи. Лукман-ы Хаким. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа буну кийинки сабакта буюрса, бул зулумдуктун эки түрү, өзүнө жана өзгөгө. Кандай зулумдуктар бар экен, ошонун бардыгын билип алайлы дагы, өзүбүзгө да зулумдук кылбайлы, өзгөгө да зулумдук кылбайлы. Өзүбүздү өзүбүз дозоктун отуну кылбайлы. Ким ушундай кылып кете бере турган болсо, ал дозоктун отунуна ал өзүн даярдап атат да.